Амансыздарбы, урматтуу Россия жеркесинде эмгектенип жашап жаткан мекендештер. Бүгүн болсо биздин компания аркылуу турак жай алган кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Екатеринбург шаарында 2 бөлмөлүү район Уралмаш. Азыр эми сиздерге турак жайын көрсөтүп беребиз. Андыктан кеттик, биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз азыр кардарыбыздын үйүнө келдик. 9 этажный дом, 4 этажында 2 бөлмөлүү, комнаталары отдельно, туалет ваннасы отдельно. Ремонт аябай слабый, бирок ушул райондо башка үйлөргө салыштырмалуу баасы арзаныраак болгон үчүн ушул квартираны тандады. Өзүм ремонт кылып алам деп, баасы болсо 4 миллион 50 миң рубльга түштү. Кардарыбыз болсо бизге ноябрь айында кайрылып, одобрение алгандан кийин Росбанктын условиясы декабрда өзгөрүп кеткендигине байланыштуу ставкасы 19,3 менен одобрение болуп калган. Бирок биз ошол эле учурда снижение ставканы колдонуп, ал Росбанкта ошондой условия бар. Эгерде сизде акчаңыз болсо, сөзсүз түрдө ставканы түшүрүп алсаңыз болот. Ставканы түшүргөндүн эмнеси сизге пайда? Айына төлөмүңүз 5-6 миңге арзаныраак болот. Андыктан ошону пайдаланганда сумма одобрения дагы сразу көтөрүлөт. Ошентип кардарыбызды декабрь айында турак жайлуу кылганбыз. Үйдүн ремонту аябай слабый болчу. Өзү азыр обойлорун алмаштырыптыр, ремонт иштерин баштаптыр буюрса. Сонун кылып чыкытып ремонт кылып алат деген ойдомун. Ал эми бул жердеги баасы болсо башка үйлөргө салыштырмалуу арзаныраак болду. Примерно 500-600 миңге. Ушундай эле квадрат метрдеги үйлөр 4,5-5 миллион болсо, бунун баасы 4 миллион 50 миң болду. Снижение ставкага төлөгөндөн кийин проценттин ставкасы дагы 16,55% менен алып бердик. Ал эми айына төлөмү 51 миңден туура келди мекендештер. Буга чейин дагы мага келип аткан каттарга дагы бир аз токтолуп жооп берип кетейин. Эгерде сиздер ипотека ала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө 3 страховка кыласыздар ипотека төлөп бүткөнгө чейин. Биринчи страховка бул страховка жилье, страховка жизнь, страховка титул деген нерселерди сөзсүз ипотека учурунда ал сиздер үчүн өтө пайдалуу. Аны сөзсүз түрдө ипотека төлөп бүткөнгө чейин уландырасыздар. Ал эми үйдү азыр сиздер менен көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Кухнясы, дыкан. Самара эжеке, азыр ставка бийик, ставка түшкөндө үй алалы деп күтүп аткан мекендештерибиз дагы жок эмес. Бирок ставка түшкөндөн кийин заявление жазып, ставкаңыздарды түшүрүп алсаңыздар болот. Снижение ставка болот. Андыктан азыр үйлөрдүн баалары жакшы болгондугуна байланыштуу алсаңыздар болот деген кеңешимди айтат элем. Себеби ставка түшөрү менен үйлөрдүн баалары кымбаттайт. Үйлөрдүн баалары кымбаттагандан кийин сиздер хозяинга барып алып 3 ай мурун үй мынча сом эле, ошол баага түшүрүп бер деп айта албайсыздар да. Андыктан ставка түшкөн сайын сиздер заявление жазып, снижение ставка кылып алсаңыздар болот.
Азыркы учурда мен дагы одобрение алганмын Сбербанктан. Буюрса мен дагы үй издеп атам сиздердин катарыңыздарда. Эгер көңүлүмө туура келген үй чыга турган болсо, мен да ушул ставка менен аламын. Себеби Сбербанкта дагы снижение ставка кылып, заявление жазып, ставка түшкөндөн кийин ставканы өзгөрткөнгө болот. Ставканы өзгөрткөндө сиздердин айына төлөп аткан төлөмүңүздөр сөзсүз түрдө азаят. Андыктан баягы көп кайрылышат, азыр мынчадан болуп атат, айына төлөмү чоң болуп атат, кандай кылсак болот деп. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн доходуңуздарга карап үй алсаңыздар, эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Мисалы 100 000 айлык алсаңыз, сиз айына 90 000 төлөсөңүз, сөзсүз түрдө сизге кыйын болот. Эгер сиз 100 000 айлык алсаңыз, сиз жок дегенде 60, 65, 70 тегерегинде болсо, айына төлөмүңүз анда сизге алганга сонун мүмкүнчүлүк. Мисалы биздин компания аркылуу үй алгандардын 50-60% семьясы менен, балдары уже бою жетип иштеп калгандар, мисалы коркпой алат. Бир семьяда 4-5 иштегендер дагы бар. Алар Москванын ичинен 12 миллионго чейин үй алып атышат. Эгерде семьяда 1 же 2 адам иштеп, калган балдары кичинекей болсо, сөзсүз түрдө арзаныраак 7-8 миллиондун тегерегинде үй алсаңыздар болот. Ал эми Екатеринбургда үйлөрдүн баалары арзан болгондугуна байланыштуу, семьяда бирөө иштесе деле, экөө иштесе деле үй алып, 2 комната, 1 комнатасын квартирант киргизип, 1 комнатасын өздөрү жашап, азыркы учурда жакшы төлөп, эч кандай банк менен кыйынчылыктар болбой эле төлөп жашап жатышат мекендештер. Эгерде сиздер дагы 2024-жылы үй алам деп пландап аткан болсоңуздар, анда биздин кеңселерге келип, толук маалымат алып, бардыгын түшүнүп, андан кийин үй алсаңыздар болот. Дагы айта кетчү нерсе, аябай жазып жатасыздар, булар алдайт, анан афристер, дагы бирдемелер деген сөздөрдү. Өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Эгерде биз ошондой болсок, бизге эч ким кайрылмак эмес. Азыркы учурда кардарыбыз Кудайга шүгүр жылдан жылга көбөйүүдө. Ошо менен эле бирге айтып кетчү нерсе, биздин компанияга Россиянын каалаган аймагынан коркпой кайрылып үй алгандар дагы жок эмес. Ар бир видеолордо сиздер менен бөлүшүп, үй алгандарды көрсөтүп берип келебиз. Бирок ошого карабастан ар бир кардардын өзүнүн ситуациясы бар, өзүнүн түшүнүгү бар. Ошондуктан бирөөнүн ситуациясына кызыкпай, эгер үй ала турган планыңыз болсо, сиз өзүңүздүн ситуацияңызды тактап, өзүңүздүн ситуацияңызды талкуулап, ошого карап үй алсаңыз, эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Андыктан бул канчадан төлөп атат, бул эмне кылып атат, бул эмнеге мындай үй алып алды дегенден көрө, ал адам өзүнүн ситуациясына карап, өзүнүн төлөмүнө карап, өзүнө ыңгайлуу болгон үчүн үй алып жатышат. Бүгүнкү кардарыбыз жөнүндө айта турган болсом, аябай сонун жерде экен. Мурда булар ушул эле домдо бир подъезд нары жашашчу экен. Азыр болсо алган үйүнүн жанында садик, жанында мектеп, район аябай жакшы, өздөрү ушул районго көнүп калган үчүн ушул жерден алып жатышат. Ал эми сиз дагы өзүңүз каалаган жерден, өзүңүз каалагандай үй алгыңыз келсе, анда өзүңүздүн гана ситуацияңызга карап үй алсаңыз болот.